Егерде Меккеге барганда Жидда шаар аркылуу же болсо түз эле баягы учпастан Кувейт аркылуу же Эмират аркылуу Жиддага кона турган болсо, анда эмне кылыш керек деген суроо туулат. Анткени Жидда шаары бул микаттын ичине кирет. Микат деген ошол не чек ара, эменин чек арасы, Меккенин чек арасы бул микат деп коет. Ошого Жидда шаары чек аранын ичинде. Жидда шаарына кирсең, ихрамсыз кирип кеткен болосуң. Ошондо кандай кылабыз деген суроодо, эгер андай болсо, Бишкекте мисалы түз учканда көбүнчө Меккеге бара тургандар Бишкектин аэропортунда атай орун даярдап туруп, бул жерден ихрамды кийип алып туруп, анан кийин кетет. Же болбосо самолеттен кийиш керек. Кувейт аркылуу бара турган болсо, Кувейттин аэропортунда кийип алып туруп, ниет кылып туруп, анан кийин кириш керек да. Эми бул жерде ошол Жидда шаары аркылуу кире турган болсо, 3 жолу бар туугандар. Ошону мен азыр мына бул жерден айтып коеюн. Кудай буйрса, бул кийин ошо YouTube'дан деле көрсөңдөр болот, Instagram'дан көрөсүзөрбү? Анын 3 жолу бар. Мисалы, биринчиси, аэропорттон түшкөндөн кийин баягы жерде ихрамды кийген жокпуз да биз, Түз эле Меккеге эмес, Таиф шаарына айдатыш керек автобусту. Ошондо Таиф шаары чегардан сырткары. Чегардан сыртка чыгып туруп, ихрамды байлап, ниет кылып туруп кайра киресиздер. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу, арга жок түз эле кирип кете бересиздер, барып гостиницага барып, ал жерде эмне, ихрамды кийебиз дагы, умраны кылабыз, бир кой штраф союп беришибиз керек. Бул экинчи жолу. Үчүнчүсү бар, үчүнчү жолу, бул жерде эмне, самолеттон эле ниет кылып коебуз да. Мисалы кээде ажы башы, умра башы, тажрыйбасы жоктугунан кээде айтпайт экен дагы ихрамдарын багажга берип берет, багажда кетет. Өздөрүндө ихрам жок. Эмне кылыш керек? Самолеттон ниет кылыш керек. Баардыгын айтып ниет кылат. Ниет кылат дагы туура Мекке шаарына кирип кете берет. Гостиницага барып, ихрамды алып киет дагы, умраны бүтүрө берет. Кийин баягы жерде эмне, бир күнгө жетпегенде штраф төлөйт дебедикпи? Жана 3,5 килограмм курманын акчасын штраф кылып кедейлерге берип коет. Эң жеңил жолу ошол үчүнчүсү болуп калат туугандар бул жерде. Ошол жагында биз карашыбыз керек, Ошол жагын карашыбыз керек. Себеби кээде ошондой болот да. Былтыр бир группа ошондой болду. Баягы ажы башчысы жакшы түшүнбөйт экен, баары штраф төлөдү дейт баягы жерде. Жеңил жолу. Бул жерден анан Таифке айда десе, ал жерде фирманын автобустары жок, биз Меккеге жеткиришибиз керек, силер жеткир, биз башка дагы элдерди ташыбыз керек деп туруп көнбөйт да. Ошондуктан эмне, ажы башчынын же умра башчынын кичине тажрыйбасыздыгы болуп калат да бул жерде. Ошондо мүмкүн аялдардын макулунда, аялдар түз кете берсин деп туруп, эмне, эркектер таксиге отуруп, эменен чыкса, кой сойбойт да, арзан түшөт деген сөз да баягы жерде. Штраф арзаныраак болуп калат. Андан кийин эгерде мисалы Меккеге кирбестен Жиддага конуп туруп, эгер Мадинага кете турган болсочу дейт. Эмнеге? Ошондой шарттар болот да. Ал жерде биздин ниетибиз Мекке эмес туугандар. Эгерде Мадинаны ниет кылып биз Жидда шаарына кона турган болсок, конуп туруп кайра ал жака чыгып кете беребиз, анын зыяны жок. Мисалы, биз умраны барып бүтүрүп туруп кайра Мадинага барып, Мадинадан кайра Жиддага келип туруп учуп кете турган болсок, анда дагы биз Меккени ниет кылган жокпуз да биз. Биз Кыргызстанды ниет кылып атабыз. Ошо Жидда чегаранын ичинде болсо деле кирип аэропорттон кайра учуп кете берет, анын зыяны жок. Ошол нерсени биз кыскача сиздерге түшүндүрүп коелу деп чечтик туугандар.